Урматтуу Сооронбай Шарипович, өкмөт мүчөлөрү. Сооронбай Шарипович, мына 2016 отчетуну карап атабыз. Эми бюджет аткарылбагандан кийин биз көп милдеттемелерди аткара албай калдык да, туурабы? 9 миллиардка кыскарттык да бюджетти 2016 жылы. Ошон үчүн мына экспортту эле алсак 1,5 миллиардка чейин түшүп кетиптир да. Бул 2016 жылдын көрсөткүчүнөн да алдай түшүп кетти да. Эми түшүнүп атасыз, сиз жылдын жарымында премьер-министр болуп келдиңиз. Ошого карабай аракет кылып атасыңар. Сооронбай Шарипович, эми мен негизги сизге суроо берейинчи, мына кайра иштетүүчү ишканаларды кандай кылып атасыздар эми быйыл? Себеби кайра иштетүүчү ишканаларды күчтөтпөсөк, бизге азыр Евразияде кыйын эле болот да. Ошол боюнча эмне жумуш болуп атат? Биринчи бюджет боюнча сиз жакшы билесиз да, биз өкмөт толугу менен коргоого берилгендерди мына 100% аткардык да. Ошол мезгилде 7,5 миллиард сомго аны көбөйттүк. И корголбогон берилгендер дагы 843 миллионго ашык аткарылды. Буну билесиз да жакшы. Экинчи, экспорт боюнча 5,2%га көбөйдү, кыскарган жок. Евразияске 4,4%га көбөйдү бул. Андан кайра иштетүү ишканалар боюнча 2016 жылы 73 кичи жана орто ишканалар мына ишке кирди. Андан сырткары 38 Союздан бери келаткан токтотук ишканалар бар. Ишканалар. Алар боюнча ал иштер жүрүп атат. Мурун каражаттары жок эле, азыр каражаттар бар. Ошолорду кайра жандандыруу боюнча иштер жүрүп атат азыр. Фонддор аркылуу. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун ушул жагынан дагы карап чыксаңыздар иштөө системасынчы. Себеби мына мен региондордон келдим, өтө кыйын болуп атат да. Региондордо өнүктүрбөсөк, анда миграция маселеси дагы күчөйт. Андан сырткары мына жол маселеси, жолдун сапатын көзөмөлгө алыңыз, Сооронбай Шарипович. 1 жыл болуп электе талкаланып атат, бул уят. Ана мына балыкчы корумдуу жолу боюнча эмне болду эми? Анын сапаты эмне болот, Сооронбай Шарипович? Келечеги, акчасы? Давалды Гапырович, мен ушул суроолорго жооп берип коеюн. Жолдун сапатын көзөмөлгө алабыз. Биз азыр жанакы лабораториялык инструментально бардык жолдорду текшеребиз. Кудайым буйрса мына июнь айынын ортолорунда Россиядан 2 Ростехтен 2 передвижная лаборатория келет. Ал не только жолдун сапатын, ал жолдун параметрлерин өлчөй турган 2 машина. Бул бир 20 жылдан бери келбей жүргөн бул планда. Бул сапат боюнча. Андан башка тех комитет түзүлдү. Министрликтин алдында сөзсүз жанакы сапаттар боюнча, башкалар боюнча ошолордун чечими менен ошол жерге илгеп тескеп турабыз. Экинчи сурооңузга балыкчы корумду жолу, Чолпон ата корумдуу жолу боюнча 1 миллиард сом чегерилген. Биз ошонун үстүндө Лоңкай деген компанияга тапшырма берип иштеп атабыз. Кече эле мен ошол жактан келдим. Тапшырма 15 июнга чейин Лоңкай компаниясы жана бузуп койгон былтыртан баштап бүтпөй турган ошол Тамчы аэропортунан баштап Чолпон ата хуторго чейин жолду бүтүрүү. Мунун үстүндө тапшырмаларды катуу коюп келе атабыз. Бирок подрядчиктин оборотный средствосы жок болгонуна байланыштуу көп кыйынчылыктар болуп атат. Муну моюнга алыш керек. Мен айтып коеюн сиздерге. Себеп дегенде эгерде оборотный средствосы болсо да көп жумуш аткарылмак. Булар как наркоманда акча берсең иштейт, акча бербесең иштей албайт. Ушундай бир фирма болуп атат. Ошого карабай биз иштерди алып жүрүп атабыз. Сөзсүз ал жерде ишти жылдырабыз. Сооронбай Шарипович, жолдун сапаты боюнча мен да айтып кетейин. Мен кече Баткенге барып, Бүргөндүн массивин ачканда мен мурун барган андай эмес эле. Кече Баткенге барып, Кадамжыга кирип атканда жолду көрүп абдан кейидим да. Ушул жаңы жол. Биздин ушул өзүбүздүн эле кызматкерлеринин шалакылыгынан ушул жол бузула баштаган да. Мына жанакы таразалар бесеговой контролдо убак иштебегендиги, ошол перегруздарды, ашча жүктөрдү токтотпогону, эми ал жака ушунчалык көп жүк кетип аттыр. Анча жүк аягы Баткен кереги жок. Мына бензин сайракка ташып атты, ошо такалаптыр да, барын тең. Азыр мен тапшырма бердим Кызбекке. Кече мурун да бергенмин, дагы бердим. Вице-премьер-министр Жеңиш Байбекке бердим тапшырманы. Артынан түшүп ошону токтотуш боюнча. Катуу чара көрүлүш керек буга. Ушунча каражат бөлүнүп атат.
жолдун сапаты бир салган, жакшы салган жолду, салган сапат салган жолду өзүбүз көзөмөлдөбөй, карабай талкалап атабыз. Талкалап атабыз, тапшырма бердим ал боюнча дагы. Анан балыкчы корумду боюнча бул чын эле башында кабыл алганда дагы айтам мен 6 миллиард 800 миллион болуп былтыр мына 1,5 миллиард иш бүтүрдүк. Азыр 1 миллиардка жакын каражат бөлүнүп атат. Бирок эми бул башталганда бүтүрүшүбүз керек. Бирок бул туура эмес. Туура эмес башталган деп дагы айтам. Үчүн дегенде анын немеси фундаменти жок, каражат жок башталганда. Мына азыр биз кыйналып атабыз буну. Анан кийин жанакы параллельное планирование деген. Мына ушул жерде да, ушул жерде планирование. Бул азыр ушу менен бүтсө мейли 6 миллиард 800 менен. Бирок бул маселени дагы бул 30-40% чейин көтөрүш мүмкүн. Үчүн дегенде параллельно планирование деп азыркы Кара-Балтырда кирген жумуш иштер ал жака кирген эмес да. Ошол бул эми балыкчы корумду жолу бул маселе оор маселе, оңой маселе эмес. Бирок эми буну айтып атышпайбы? Эмне үчүн ага мына айтып атышпайбы кээде? Аны мындай биз токтотуп аткансыз. Жок, тоткон жокпуз. Буну башталганда биз бүтүрөбүз Кудай кааласа. Бирок кичине убакыт созулат. Бүтүрүш керек, себеби эл кыйналып атат, эртең туристский сезон башталып атат, уят. Андан сырткары могу кылмыш ишин до конца жет чыгарбасаңар, коомчулукта өтө түшүнүксүз, туура эмес сөздөр айтылып атат. Ошон үчүн күч органдары муну до конца жеткизиңиздер. Андан сырткары мына санарип боюнча, көрсөтүүдүн сапаты боюнча карап көрсөңүздөр. Анан Баткен согушуна макам берүүчү Сооронбай Шарипович, өкмөт тарабынан мыйзам киргизиңиздерчи. Ал жерде эми согуш болгондо. Аякта спецоперация деп кирилип алыптыр. Ал жерде 6000ден ашык жоокерлер катышкан ал согушка. Ошон үчүн ал макамды берип, ал жерде акча сураган жок. Просто ошо күндү белгилеп бергиле деп биздин ошо ардагерлерибиз суранып атат. Ошон үчүн ошол күндү сөзсүз белгилебиш керек. Ошон үчүн биз сизден суранабыз. Карап чыгалы. Санарип боюнча иштер жүрүп атат. Катуу жүрүп атат. Азыр ретрансляторго коюлуп атат. 346 айыл бар да. 326 айыл. Ошолорго азыр ретрансляторго коюлуп атат. Сапаты макул. Рахмат.